Полдор урап, авариялық абалда турган бул Жети Өгүз районунун Саруу айылындагы Жапар Чабалдаев атындагы орто мектеп. Имарат 1927-жылы курулуптур. Ошондон бери канча жолу оңдоп түзөөлөр жүргүзүлсө дагы бүгүнкү күндө авариялык абалда деп табылган. Мына ушул мектептен эле Кыргызстан ичинен атактуулар дагы чыккан. Дүйнө чемпионатынын коло медалинин ээси, Азия оюндарынын алтын медалинин ээси, Азия чемпионатынын чемпиону Данияр Көбөнов дал ушул мектептен билим алган. Ошондой эле кино актер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев, ошондой эле ырчы, ушул мектептин атын алып жүргөн Жапар Чабалдаев дагы дал ушул мектептен билим алган. Эски корпусубуз, аябай эски корпусубуз 80 орундук 27-жылы курулган. Бирок балдарыбыздын саны жылга өскөндүктөн 2012-жылы 320 орунду дагы бир мектеп салынган. А жерден да балдар азыркы учурда батпай эле 700 окуучу болуп атат азыркы кезде. Ал жерде эч кандай ашкана жок, актовый зал жок болгондуктан, спорт залыбыз эле бар а жерде. Андан башка эч бир жок болгондуктан анан көйгөй жаралган окуучуларыбызды жаңы мектеп салынса деп. Анан жаңы мектебибиз Кудай буйруса түшүп атат. Анан ошентип манасты эмне кылган айтерине туурабы? Өтө эле зээнди кейитип турган бул мектепте дагы да болсо башталгыч класстын окуучулары билим алып келет. Эми айылдын көптөн күткөн жаңы мектепке болсок деген тилеги дагы ишке ашып олтурат. Ал эми бул көйгөйлөрдүн бардыгы артта калды. Дегенибиз 2024-жылы мамлекеттин каржылоосунун алдында 223 миллион сомго менин артымда турган заманбап 2 кабаттуу мектептин курулушу башталган. Мына 2 жылга толук жетпей, мына мектептин дагы курулушу толугу менен аяктаптыр. Ал эми ичинде дагы бүгүнкү күндө сырткы жумуштары толук аяктап, ички жумуштары жасалып жатыптыр. Азыркы учурда биздин курулушубуздун 90% бүттү. Азырда биз полдорду электеп атабыз. Буюрса şu апрелдин аягында тапшырыш аракетиндебиз. Азыр буякта калган жумуш иштери класстарга парталар орнотуш керек, шкафтарды коет. Олар дагы биринчи күндөн келишти баштайт. Бул ошол сыртта площадкалар болуп атат. Жаңы мектеп пайдаланууга берилсе, мындагы 2012-жылы салынган кошумча корпус айылдык бала бакча катары иштеп баштайт. 227 миллион толугу менен жетти. Жумуш иштери да абдан ыкчам жүрдү. Жоопкерчилиги чектелген ишкана дастан салды. Жумушчулары дагы абдан жакшы иштеп беришти. Мында бүт баары бар. Котельнийлери бар, жылуулук системаларынын баары орнотулган, ашканасы бүт мындайча айтканда толугу менен ишке кирген турат. Саруу айылында 10 миңге жакын калк жашайт. Мына ушул жергиликтүүлөрдүн балдарын кубанткан, жаңы курулуп жаткан заманбап 2 кабаттуу мектептин курулушу толук аяктады. 31-август эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Ал эми 1-сентябрь билим күнүндө дал ушул заманбап мектеп окуучуларды тосуп алууга даяр. Салтанат Сарыкеева, Айбек Турдакунов, Ысык Көл облусу.